Мына мен жатам, эмнеде жатам? Кан алдырган жатам, хижама кылдырып атам. Орозонун 11-күнү. Ушундай көп суроолор бересиңер, мен подписчиктерим. Ушу орозо убагында хижама кылдырса болобу, кан чыкса болбойт да, орозо бузулат дагы. Анан аркы берки дегенгелерге мен мынакей өзүм ушу жерде ушунун кесиптин ээси, бул шари жагынан билген, ушу кесиптин ээсине мен сунуштайт элем ушу сурооду жооп бергенге. Шарият тарабынан орозону хижама бузбайт. Туура ойдо. Себептен көпчүлүк алымдар, көпчүлүк мазгаптар бузбайт деген. Мунун ичинде биздин мазгап, имам Азамдын мазгабында бузбайт, Малики жана Шафии мазгабында, бир гана ошол Хамбали мазгабында бузайт деген ойду карманышат. Ошол себептен хижама туура ойдо бузбайт. Буга далил дагы бар. Ибн Аббас радыйаллаху анху мындан келген сөз бар. Ал айткан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам орозо малына хижама кылган деген хадис келет. Биринчиден. Экинчиден, пайда маселесинде дагы хадис бар. Бир аз өкүмүндө сөз бар, бирок ошондой болсо дагы бул хадис бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, ач карын хижама дары деген. Ал эми ток карын хижама оору деген. Ошол себептен ач карын негизи дайыма биз хижама кылган кишиге сунуштайбыз. Келерин астында ач карак кел деп. Ток келбе дейбиз. Ошол себептен орозонун өзүнүн ден соолукка пайдасы бар биринчиден. Экинчиден, ушул акыбалда хижама кыла турган болсоң, анын таасири, пайдасы жана 2 эсе балким андан көп өсөр. О биллахи тауфик.